Гүлдөр ажайып кооздугу. Жипар жыты менен бөлмөгө гана кооздук бербестен үйдүн ичиндеги абаны тазалап, зат алмашууну жакшыртып турат. Албетте, ачылган гүлдү көргөндө сөзсүз түрдө жакшы элестер жаралбай койбойт. Ал эми дайым эле бажырайып, керемет түстөргө боелгон гүлдөрдү көрүү үчүн ошого жараша кам көрүүнү да билишибиз керек. Мезгилдин алмашуусу тирүү жандыктарга эле эмес, гүлдөргө да өзгөчө таасирин тийгизет. Ошондуктан кыш мезгилинде гүлгө кантип кам көрүү керектиги тууралуу адистерден кеңеш алып беребиз. Бөлмөдөгү ысыктуу жылуулук бир жок дегенде бир 15-18 градус жылуулук болуш керек да. Анан эгер көп гүлдөр мындай жылуулукту жакшы талап кылган гүлдөр бар. Анан кийин кээ бир гүлдөр ошо суукка чыдамдуу гүлдөр бар да. Эми ошо карап кайсынысы суукка чыдамдуу жок гүлдөрдү ошо жылуулук жакка карап, мына биз деле мына теплицанын ичинде жылуураак жакка алып кирип, баягы суукка чыдамдуу гүлдөрдү ошо суугураак жакка коебуз да. Адистердин айтымында кыш мезгилинде гүлдөрдү которууга, сабагын кыркып, санын көбөйтүүгө болбойт. Анткени гүлдөр да бул мезгилде эс алып, укташы керектигин айтат. Болгону аба температурасы менен нымдуулукка көз салып коюу керек. Мисалы үчүн бөлмөдөгү гүлдөргө кышында сууну азыраак эле куюш керек. Нымдуулук астында нымдуулук болсо, жылуулук болсо, бөлмөнү тазалап турат гүлдөр. Калиус, кала, толстянка гүлдөрү суукка чыдамы жок, 2-3 градустук температурада эле бүрүшүп, үшүк алып кетиши мүмкүн. Андыктан бул өңдүү гүлдөрдү жылуу бөлмөгө коюп, көзөмөлдөөгө алыш керек. Сырттагы сууктан улам гүлдөр көпкө чейин нымдуулугун кармап турушат. Ошондуктан көп сугаруу гүлдүн тамырынын чирип кетүүсүнө алып келет. Кыш дагы өзүнчө бир суук келет дагы гүлдөргө, ар бир гүлдөрдүн дагы өзүнө жараша таасирин тийгизет. Себеп дегенде кээ бир гүлдөр суукка чыдамы жок болот. Суукка чыдамы жок болот да, сразу кээ бир гүлдөрдүн өзүнүн баягы немеси өзү суу болуп калат да. Кичине эле суу тийсе, кайра ошол суу болуп ирип мындай чирип да кетет да. Ол убакта ого суунун да кереги жок. Кайсы мезгили болбосун гүлдөрүңүздү күндүн көзү көрүнгөн текшелерге коюңуз. Анткени дайыма күнгө карап турса, жашоосу жакшырат. Анын ооруган жерлерин кесип, саргайган жалбырактарын алып таштоо керек. Өзгөчө айымдарга бул гүл таанымал болуп атса керек, чындыгында бул гүлдүн аты премола. Премола гүлү салкынды сүйгөндүктөн кыш мезгилинде көбүрөөк гүлдөйт. Анан дагы сууну аябай жакшы көргөндүктөн бир жумасына 2 жолу суугарууну талап кылат. Жакындап келген кыш сиздин гүлдөрүңүзгө таасирин тийгизбесин десеңиз, анда биздин адистердин кеңешин эстеп калыңыз. Ананда көрктүү бул өсүмдүк мээримде, кам көрүүнү сүйөрүн унутпаңыз. Жылдын кайсы гана мезгили болбосун, сиздин үйүңүз гүлгө толуп турсун. Толкунай Жунус кызы, Мирлан Ормонов, Аруу таң көрсөтүүсү.